Ош шаарынын мэри Токторбаев. Ош шаарындагы номер 66 сүрөттүү таш негизги мектебине кошумча 400 окуучуга ылайыкташкан имарат курулуп пайдаланууга берилди. Билим уясынын курулушун Ош Сити курулуш компаниясы каржылап толугу менен бүткөрүп берген. Тургундар бизге арыз кат менен кайрылган, ошол бизде конструктивный часть бүтүп калды мектепте, бирок калган жерине демирчи издеп атабыз деп. Биз алардын суранычын колдоп туруп, ошол мектепке жалпы бир 33 миллион тегерегинде акча сарптап, ошол мекемени мындайча айтканда курулду. Бул жерде 400 окуучу бата турган мектеп. Азыркы ошо акыркы технологиялар менен, акыркы жабдуулар менен жабдууланган. Ошондой бир жакшы татынакай мектеп буюрса бүткүзүп тапшырылды. Бул муниципальный мектеп болуп эсептелинет, ошо мэрияга тапшырып берилди. Аталган мектеп буга чейин 180 орунга гана ылайыкталса, анда 600гө жакын окуучу 3 мөөнөттүү окууга аргасыз болуп келген. Мындан улам кошумча имаратка муктаждык курч болду дешет. Мектептин да эскилиги жеткендиктен дубалдары урап, жылуулук көйгөйүндө да маселе жаралып келгендигин айтышат. Эми бул күндөрдө артта калып, окуучулар заманбап шартта курулган мектепте билим алып башташты. Азыр бизде жеке демирчилер тарабынан бизге 2 этаждуу 16 каналуу класс комплект куруп берди. Эмнеге деген биздин балдарыбыз минерде эски имарат өзүбүз менен окуйт элек, 6 күндүк болот элек, ошондой болуп, азыр жакшы 2 смена болуп окуйбуз. 2 кабаттан турган имарат 400 окуучуга ылайыкташып курулган. Ар бир класстык бөлмө окуу жабдыктары менен камсыздалып, билим алууга ыңгайлуу шарт жаратылган. Ал үчүн мектептин курулушуна демирчилик кылган Ош Сити курулуш компаниясы 33 миллионго жакын каражат сарптаган. Мектебimiz курулушу башталып, Хайдаров Абдурахман баштаган эле, арада бир документтер бүтпөй калып, токтоп калып, мындан дагы кийин кошулуп, Ош Сити кошулушуп бүтүрдүк. Иншалла мына быйыл 2025 yıl 10 октябрда Кудай кааласа расмий ачылышы болду. Демирчилерде немеси менен yangi мектеп курулду. Биз аябай ыраазыбыз, элибиз да ыраазы. Мурда 3 смена окуп, балдарыбыз өтө кыйын болду да. Азыркы учурда мана чоң мектеп курулуп, Кудай кааласа балдарыбыз кеңири, чырайлуу мектептерде окуйт деген үмүттөбүз. Сүрөттүү таш негизги мектебинин имараты 1998-жылы ашар жолу менен курулган. Муктаждыктан улам окуучулар бул мектепте окууга аргасыз болуп келген. Жаңы курулган имараттын курулушу 2023-жылы башталып, 2 жыл аралыгында бүткөрүлүп берилди. Алмагүл Байгызы, Маруф Шакиров, Ош ТВ.